Камчыбек Ташиев июнь койгалаңында Кыргызстандын бүтүмдүгүн, тынчтыгын, мамлекеттүүлүгүн сактап калалы деген ата журтка болгон сезим ок жаадырган шартта да элдерди ынтымакка чакырып жүрдү. Бишкектен биринчилерден болуп 11 июнь түштөн кийин Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров келишип, канга боюлгон Ош шаарынын тургундарын тынчтандырууга аракет кылышкан. Ачык айтыш керек, ошол маалда мен эл арасында көргөн Садыр Жапаров жана мен өзүм жүрдүм. Башка бир мамлекеттик деңгээлдеги же башка адамдардын бирөөсү дагы ошол маалда элибиз кан кусуп турган маалда, элибиз чөгөлөп турган маалда элди барып алып жөлөк таяк болгонго кудурет жетишпеди. Өлкө башына караң күн түшүп турган маалда кара башын канжыгага байлаган, жанын тобокелге салып чыр-чатакты токтотуп, эки элди жараштырган эр азаматтарыбыз болду. Кээ бир өзүн баатыр сезгендер ал жака бармак түгүл караандары көрүнгөн эмес. Жаңжалды токтотуп, эки элди элдештирүүдө сап башында Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев тургандыгын эч ким тана албайт. Муну мен өз көзүм менен көрүп, ошол окуяларга катышкан адам катары айта алам. Туулган уругун сактап калыш үчүн, студенттерди сактап калыш үчүн баягы Алайдан жана башка жактардан келген адамдарды Фуркаттан киргизбей атып турушкан да. Ошондо биз келип Фуркаттан өзүбүз киргенбиз. Ошондон кийин гана бул согуштун оту басылды. Бактылуу өкмөт өзүнүн алсыздыгын көргөзүп турду. Эгерде ошол жерде Камчыбек Ташиев болбогондо, эгерде ошол жерде Камчыбек Ташиев элдин арасына тура калып туруп, ошол силердин көз жашыңар, силердин каныңарды көргөндөн көрө менин каным төгүлсүн деп ошол жерде тура калып, абдан оор кырдаал түзүлүп калган болчу. Ошондо Камчыбек Ташиев жайгарды. Ташиевдин салымы күчтүү. Өзү киришип, өзү түшүп, оттон да, чоктон да, октон да коркпой ошол келген. Биз киргичекти Оштун ичинде сепаратисттер өздөрү эйлик кылышып, бийликти да тоготпой, эч кандай солдатты, эч кандай милицияны тоготпостон өтө чоң зордук, зомбулуктарды кылышып, элди кыйнап турушкан. Бул кишинин жардамы менен канча өзбек улуты дагы, кыргыз улуты дагы өзүнүн өмүрлөрүн сактап калды дейм да. Канчалаган үйлөр, канчалаган адамдардын өмүрү сакталып калды дейм. Камчы убагында ооба бизде алаксыткан ошо болду, төшүн жайып чыккан ошо болду, уруштун алдын кайрыган ошо болду. Эгер ошондой биздин эр жигиттерибиз болбогондо, азыр Ошту талкалатып отуруп кылмак белек. Айтчы Садоголой, эгер ошолор кайрыбаганда азыр Ош кайсыл акыбалда болот эле? Мамлекетибиздин башына караган кан күн түшүп турган маалда, мамлекетибиз чөгөлөп турган маалда, анын арасында кыргыз элибиз чөгөлөп турган маалда мен эч качан сайрандап же болбосо өзүмдүн жанымды сактап жатып ала албайт болчумун.